Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбайдын катталуучулары, мекендештер, амансыздарбы? Жалпыңыздарга Москвадан салам айтабыз. Биздин каналда кимдер биринчи жаңы болгон болсо, каналга катталып кетиңиздер. Мындан 13-14 күн алдын бир кыргыз эжебиз боюнда болуп калып, бул жакта турмушка чыккан жолдошу таштап кетип, 200 миң акчасын алып кетти деген видео чыгарганбыз. Буюрса эжебиздин көзү жарады. Ошол биринчи тарткан видеобуз күндөн күнгө просмотрлары ашып баратат. СМСтер, комментарийлар мага чалгандар аябай көбөйүп кетти. Ачыгын айтайын, ошолорго бир отчет видео болмокчу. Бул дагы эжебиз төрөдү. Ошол видео чыккандан кийин эле бир тууганыбыз алып кеткен. Роддомдон чыгарбаз үйүндө экен. Кудай кааласа 40 чыкканга чейин алакта болот. Акчалар топтолгон туугандар акча которот элем, ден соолугун сурап коеюн деп өтө көптөгөн ар кандай ойдогу адамдар жазып чалып атасыздар мага. Эч кимге эч кандай номерлер берилбейт. Сурабай эле, жазбай эле койсоңуздар болот. Алла разы болгон болсун. Кылган ыхсандарыңыздар кабыл кылган болсун. Кудай кааласа эжеге жетиштүү акчалар топтолду. Кудай кааласа андан ары өздөрү эмне кылат, кандай кылышат, өздөрү билишет. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Кыргызбай ар дайым эл кызматында боло бермекчи. Ошол лайк басып коюңуздар. Поддержка кылып туруңуздар. Ар кандай видеолор чыгарып атабыз. Кудай кааласа көптөгөн жардам видеолор болуп атат. Мисалы бир күнү рейд болбодубу 19-на 25-не чейин. Ошондо обжалованияны бекер кылып берет деп элдерге мен чыгардым эле, атайын барып тартыпчы. Ошону өтө баягындай адамдар бар экен, биздин комментарийга жазышты: сен документ менен ишиң болбой жөн эле жүрө бербейсиңби деп. Эми мындай жакшы нерселер чыгарганда жакшы эле жазып дегендей поддержка кылып тура берелик. Мисалы ошол жазган адам силерге керек болбосо башкаларга керек дегендей. Комментариялар көбөйүп кеткенде мага дагы ответ кылыш керек болуп калат экен. Нарактан ар бирине жооп берсең, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша эле ойлонот экен. Ачыгын айтайын, таанышайын дедим эле, эмне дейт, таанышпойн дедим эле тууганым деп. Мисалы кайсы бири менен таанышып жазышасың да, мисалы ошончо адам жазат: мен өзүм жеке жашоо, өзүмдүн иштерим дегендей. Өзүм видео тартам, көрүп билесиздер мени көптөн бери эле. Рахмат баарыңыздарга туугандар, түшүнгөнүңүздөр үчүн. Каналга катталыңыздар, чыгарган видеолорго жардам берип, көмөк көргөзүп туралы. Анан кимдир бирөөлөр Алланын ыраазычылыгы үчүн мына Подмосковьяда мечиттер салынып атпайбы? Бир мечит бүткөн. Кудай кааласа сиздер жардамыңыздар бүттү. Экинчиси, кудай кааласа шипрыны алганга тыйын жетпей атат. Калоочулар болгон болсо мен могу жерге комментарийга номерлерин коюп койгом. Акчалар топтолушу менен мен өчүрүп коем. Колдон келишинче ошол видеолорду максималдуу түрдө наракка беракка таратып коюңуздар. Шипрлардын штугу канча экен? Штугу 1500дөн экен сатылат экен бул жакта. 150дей шипр кетет экен башына. Сооп килешип калам деген туугандар, аябай силерге жакшы мүмкүнчүлүк. Ачыгын айтайын, которуп чамдарып жетишип калыңыздар. Алланын үйүнү жамгырдан, күндөн, башкадан сактай турган нерсе. Кудай кааласа соогу аябай көп болот. Чамдарып жетишип калыңыздар. Рахмат туугандар, каналга катталыңыздар. Анан кирди чыкты, биздин демөөрчүлөр бар. Кимдир бирөөлөр кирди чыкты кылайын деп адам бизди издегендер болуп калат. Мисалы ошолорго Сүйүн агам сунуштайм. Келгенден кийин 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чоңойдан баздан текшерип берет. Келени кесир Дакан сайда ошол бир машина менен барып келесиздер, альфардтар менен катташат. Рахмат туугандарым, ишиңиздерге ийгилик. Группадан группа таратып коюңуздар ушул видеону.